Руслан аға, арваңыз біріншіден уақыт бөліп атай майы төшүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ийгилигиңиз үчүн куттуктайбыз. Чоң рахмат. Бул бир гана мага таандык эмес, бул биздин тартуучу топ, биздин жаш режиссерубуз Манас Халдаров, мен өнөктөшүм продюсер Макс Болотбек, анан биздин чоң топтун, жамааттын эмгеги. Баштадык. Көрүүчүлөр, мына сиз тарткан тасмаларды ичкен ашын таштап коюп, жумушун унутуп, ыйлап, кубанып, ушунчалык шыктанып көрөт. А сиз өзүңүз кантип көрөсүз? Көргөн сайын ыйлай берем. Анан биз дагы даректүү тасма тарттык. Ал 11-чи болуп чыгат, 11-чи серия катары. Ал чыныгы каармандардын жашоосун, номер 3-чү эксперименталдык гимназияны көрсөтөбүз. Бирок ошондо көргөндө мен аябай бушактап ыйладым. Гапыр Мадаминовду кантип таптыңыз? Кандай болуп тандап калдыңыз? Мен негизи акыркы сабактан кийин ушу билим боюнча бир жакшы чыгарма дагы толуктайын дедим. Анткени акыркы сабакта бул өспүрүмдөр менен окуучулардын көйгөйү жашоосу болсо, эми биз мугалимдер менен ата-энелер үчүн эмне чыгарма тарта алабыз, эмне кандай чыгарма арнай алабыз деп иштей баштадык. Сценарий жаздык, сценариym жаккан жок. Ошону изилдеп атканда биз 3-4 айдай жаздык. Аны жактырбай, анан мен эксперттерден сураштырып келсем, Гапыр агай жөнүндө айтып калышты. Гапыр агайга чалдым, сүйлөшүп, анын окуясына кирип кеттим. Анан күндө убакыт өтөт. Өзү да ал кезде кичине шай азыраак болчу, анан чарчадым дейт. Анда мен эртең чалам дейм да. Анан видеого чалып алып эртең сүйлөшөбүз. Анан ошентип бир жумадай сүйлөшүп, анан карасам, бир жагында биз жазган сценарий, бир жагында Гапыр агайдын окуясы. Экөө эки башка. Салмагы эки башка да. Анан ойлодум, бизде ушундай чыныгы каарман болсо, чыныгы окуя, чыныгы үлгү болсо Кыргызстандан чыккан методика болсо, мен эмне үчүн ойлоп табышым керек деп, баягы 3-4 ай жазган эмгегибизди оңой эле ыргыттым дагы, жаңыдан кайра отуруп сценарий жазып чыктык да. Заманыбыз көз ачып жумгуча бир заматта өзгөрдү. А бирок мектептерибиз, сабак берүү ыкмаларыбыз тээ алыста калды. Өкүнүчтүүсү, билимдин наркы түшүп, мугалимдин баркы төмөндөп баратат. Адамды ааламга көкүлөткөн бул билим. Бизди саздан алып чыкчуда билим. Ушул инсан тууралуу тасма тартыш керек, сөзсүз түрдө деген чечимди эмнеден улам кабыл алдыңыз? Эмнелер себеп болду буга? Эң биринчиси биз өйдө жактан же кандайдыр бир башкалардан жардам күтүп отура беребиз да. Өзгөчө өкмөт тарабы болобу, бийлик тарабы болобу, жардам күтүп отура беребиз да. Анан агай эч кимден жардам күтпөптүр. Мындайча айткандачы, сурап жүрүптүр. Жардам бергендер болуптур. Бирок ошол эле учурда бут тоскондор, тоскоолдуктар кылгандар болду. Бирок ошого баш ийбей, өжөрлөнүп эмгек кылыптыр. Алманы жеп көрсөң айланай. Эмне жолдон алма менен куймак белем безинде. Накталай эле берип коюлат. Карынын сөзүн эки кылбачы айланайын. Жок ата. Мына бала мектеп ачам деп ыйык максат менен барат деле айланайын. Ала кетчем. Ала кетчи Кудай жалга. Салчы. Бул мен ойлойм кыргыз мектебинин алгачкы ийгилик окуясы. Ошону мен белгилегим келди. Бул биринчиси. Экинчисиден болсо, агай иштеп чыккан методика бул мындайча айтканда керемет. Бул керемет. Анткени мисалы үчүн түрк лицейде окуган балдардын орто баллын эсептегенде 160 бир нерсе экен да ОРТдан. Ал эми агайдыкы болсо 165-175 аралыгында экен да. Бирок түрк лицейдин айырмасы эмне? Алар балдардын чемпиондорун алышат. Балдардын каймагын алышат. Агай болсо, жанагы сериалда айтылгандай эле, окуйм деген алат, двоечник болсо дагы, эки алган бала болсо да, ошону окуйм дегенин көрсө, кызыкса алат. Бул биринчиден, экинчисинен окутам, балама жардам берем деген ата-эненин көзүн күйсө, ошону алат экен дагы.
ошолордон ушундай чемпиондорду даярдап чыгып атат да. Бул толбой сынчы. Биздин азыркы замандын билим берүүдөгү толбой сынчысы да. Балдар, ачык сабак деген бул кадимки эле сабак. Ошондуктан толкунданбагыла. Биздин коноктор жөн эле кызыгып келишиптир. Эч коркпогула. Мына карасаңар, ага эжелериңердин силердикиндей эле эки колу, эки көзү бар. Байкасаңар, көп балдарыбыздын мээси иштейт, укмуш иштейт, бирок билимсиз, сабаты жок. Ошондуктан жашоодо аксап калат да. Алан ошондой биздин эң таланттуу балдарыбыздын мындай бардыгынын колунан келбейт, окууга шыгы жок эме деп мына кол булгап кетип калгандарды агай алып туруп, өзүнчө мындай сугарып, мындай ажайтып гүлдөй, ажайтып, бердиртип, кийинки жашоодо өз ордун таап, өз кесибин таап турат экен да. Жакында эле Агай сериалынын соңку бөлүмүн тар чөйрөдө көрсөткөнүңүздө сиздер дагы бир тасманы сунуш кылдыңыздар. Ал тасманы сунуш кылып жатып, мен муну канча жолу көрсөм, ошончо жолу ыйлай берем деп калдыңыз. Сизди ыйлаткан кайсы көз ирмемдер? Көп эле учур. Мисалга карасаңар, кышында тарттык биз. Кышында балдар мындай төшөкчө жасап коюшуптур мугалимдер. Үстөлгө, отургучка төшөкчөнү төшөп алып, ошонун үстүндө отурушат. Курткачаны отурушат. Суук, анткени жылуулук жок. Бирок ошого карабай аябай ыйлап жүрөт, окуп атышат. Мен ошону көрдүм. Мугалимдерди жылуу кийинип, анан жылынайын деп чай куюп, ошол жерден чай ичип, ошону көргөндө зейним кейиди. Бирок бир четинен кубандым. Ошондой шарттарга карабай, ушундай балдарды тарбиялап жатышат. Бул биринчиси. Экинчиси, дарек тасманы көрсөңүздөр, балдар баардыгы чыгып алып эшикте китеп окуп жүрөт. Бизде сериалда дагы чагылдырганбыз, бирок баардыгы китепти эшикте окуп, бири-бири менен сүйлөшүп, эме суук болсо дагы. Ошону көргөндө дагы мен аябай ошондо да бир жаш кетти менден, жаш алдым. Анан агайдын айткан сөздөрү, кыйналгандары, үй бүлөсүнүн кыйналгандары, бул мурун угуп жүрчүбүз да, угуп жүрүп мен бул чыгарманы өзүм жазып чыкканда, бул жашоодо экенин билбей каласың, анткени өзүң ойлоп таптың, бир нерсеси кичине жерин өзгөрттүң, дагы бир нерсе коштуң. Анан бул мындай сенин каармандарың сыяктуудай билинип калат да. А даректүү тасманы көргөндө мен түшүндүм, бул менин каармандарым эмес, бул чыныгы жашоонун каармандары. Алар аябаганда эрдик кылып атат деп. Ошого дагы мындай аябай мурдум бошолду да. Жылдарды мындай салыштырып айтсак, бороон чапкынга же болбосо бир мындай селге салыштыра турган болсок, ошол сыноосу оор жылдар, оомал төкмөлүү жылдар күчтүү инсандарды жарата алдыбы же тескерисинче алардын гендерин кесип агызып кеттиби? Сиздин оюңуз кандай? Мен ойлойм тескерисинче 90-жылдар, 2000-жылдар биз үчүн бул жылдардын кесепетинде али көрөбүз. Менин муунум, 90-жылдардын мууну, 2000-жылдардын муундары, бул биз баарыбыз билимден, анан маданият, тарбия тараптан кичине аксап калдык. Кээ бирдө кичинекей эмес эле аябай аксап калдык да. Мындайча айтканда кичине жоготулган муундар. Эми биз ушул муундар биз күчкө кирип, азыр биз иштеп турган кезибиз. Азыр биз мамлекеттик кызматта, башка кызматтарда иштеп жүрөбүз да. Анан мен корком. Ошо тарбия жагыбыз кичине аксап калгандыктан, билимибиз, сабатсыздыгыбыз кичине күчөп кеткендиктен, биз дагы өлкөбүзгө буга чейинки муундардан да көп залкабыз тийгизе алабызбы депчи.
Мен ошондон корком. Анан ошол себептен дагы биз ушу билимге көп басым жасайлы деп өзүбүз да чыгармабызды ушундай коммерциялык эмес өзүбүздүн иш-чарабызды ушул сериалдарды тарттык да, 2 сериалды. Жок дегенде 1-2 бала сериалыбызды көрүп, жок дегенде 1-2 ата-эне сериалыбызды көрүп, өзгөрсө, балдарына жаңы жол, жаңы багыт ачып берсе, биз анда бул жерде бекеринен кыйналып жүргөн болбойбуз да. Анан бул ошол как раз интерньюстун колдоосу менен да. Анан ошо айта кетчү нерсе, мен ойлойм, бул 90-жылдар негизи бизге начар эле болду. Бул кесепетин дагы көрбөсөк экен да. Анткени ошо 90-жылдагылар азыр биз ата-энебиз. Биз өз учурунда билимди жакшы албасак, курсагыбыз ач болуп неме болсо, биз эмнеге үйрөтөбүз? Ошондуктан дагы азыр жашообуз мындай акча болуп бартабы дейм да. Анткени биз эң биринчи биздин муун ошол акча келип, капитализм келгенди биз мындай аябандай эме дейт го, жапайы капитализм келгенди биз көргөн муунбуз да. Буга чейин болсо кичине токпой элерээк болсо, биз королордон жез урдап, алюминий урдап, акча салып, анан баардыгы элдин баары уже акчага өтүп атканды биз көрүп, ошол бизге сиңип калды да. Анан биз кийинки муундарга ошо кандай тарбия беребиз? Акчасы барын, акчасын мурдачы эле озук ишик болсо да байдын баласы сүйлөсүн дегендей, азыр озук ишик болсо да бай сүйлөсүн дегенге келип калбайлык деп атам да. Капыргай сөз жок, Дасыккан мугалим инсан деңгээлине көтөрүлгөн каарман. Ошентсе дагы сиз сериалды көркөмдөйм деп жатып, бул инсанды идеалдаштырып жиберген жоксузбу? Же сиз тарткандан дагы мыктыбы? Мен чагылдыргандан да бийик деп ойлойм. Анткени биз чагылдырдык анын басып өткөн жолунун 1 эле жылын. Андай жылдардын ал 25тен ашуун басып өттү. Барган сайын ал оор болду, анын басып өткөн жылдары да. Менин оюм боюнча мындай жаман адам негизи жакшы окуучу чыгара албайт. Идеалдуу адам гана ошондой идеалдуу жыйынтыктарды чыгара алат да. Түркиялык режиссерлор тарткан тасмалар жөн эле көрүп кое турган тасмалар эмес. Алар каражаттап, коомдук пикир жаратып, дүйнөгө Түркиянын өзүн даңазалап, тарыхын даңазалап, ошол учурда жаштарын шыктандырып жатат. Алар бир эле ок менен бир учурда ушунча коёнду кантип атып жатат? Мунун сыры эмнеде деп ойлойсуз? Менимче бул акыркы учурларда жанагы Султан, Сулейман, Осман, Эртугул дегендер чыгып атпайбы? Тарыхый сериалдар. Бул тарыхый сериалдар мамлекеттин колдоосу менен чыгат, мамлекеттик катыш менен чыгат, же болбосо ошо мамлекетке тиешелүү бир кандайдыр компаниялардын колдоосу менен чыгат да. Бул ошол өлкөнүн идеологиянын ишин алып баргандыгы. Түркия сериал тартып атканда эч качан орустарга бул жагат, ушундай тартыш керек. Индустарга, же арабтарга мындай жагат, мындай тартыш керек дебейт. Түрк көрүүчүсүнө эмне керек? Ошону талдап, ошо түрк көрүүчүсүнө тартат да. Бирок эми булардын бир жакшы жери 80 миллион калкы бар. Кичине ошол жагы жеңилирээк да. Бирок бизде эле негизи өзгөчө мамлекеттик акчага тартылып аткандар биринчи ирет мамлекеттик каражатка тартылып аткандыктан биринчиден элдик тасмаларды тартыш керек, элдик сериалдарды тартыш керек да. Элге керектүү идеологияны чыңдап турчу тасмалар керек да. Тургун келбесин туруп анан кийин айткан. Агай, неге мен деп сурасам, коркуп турасаң да. Кана Расулжан, сен жооп берчи. Агай, эмнеге мен? Сен жооп берем деп кол көтөрдүң го. Ооба, агай, кичине даярдалсам болобу? Кино индустриясында режиссер көтөргөн тасмадан сырткары тил деген дагы өтө маанилүү фактор. Маселен алалы, кыргыз тилин кыргыздар гана билет, кыргыздар гана сүйлөйт. Ошондуктан кино көрүүчүлөрдүн аудиториясы тар деген көз караш айтылып келет. Бирок ошол учурда бир феноменди байкап, даан эле көрүп келатабыз. Бул Чарли Чаплиндин мисалы. Ал эч үн сөзү жок, бүтүндөй дүйнөнү, дүйнөлүк көрүүчүлөрдү өзүнө арбап тарта алды.
дал ушул феноменди, ушул факторду эске алып, кыргыз киносунда бир секирик жасоого, бурулуш жасоого мүмкүнбү? Мен ойлойм тескерисинче биз Кыргызстанды дүйнөгө жайылтабыз дегенди коюп, биз өзүбүздүн ичибиздеги оокатыбызды тыңытып алалы. Анан башка өлкөлөр жөнүндө, башка өлкөлөр эмне дейт, бизди түшүнөбү, түшүнбөйбү, ага жетиш керек да. Азыр байкасаңар, биз кыргыз тилибиз кескин түрдө өзгөрүп баратат, начар тарапка. Анткени жада калса кайда болбосун, бизде өзгөчө кыргыз тили пайда болуп баратат. Байкасаңар, орусча сөздөр менен кыргызча сүйлөйбүз. Болдугула балдар, сабакты баштайлы, э? Сиз негизи урушканды билесизби өзү? Билем, бирок урушкум келбейт. Мейда, урушкум келбейт дейт го. Балдар болго токтоткула, болду, сабакты баштайлы тезирээк. Пожалуйста десеңиз. Бекжан. Пожалуйста. Пожалуйста. Эми келгиле ушул законду принимать этели, бул фактыларды отрицать этпейли, анан момундай мероприятияларды организовать этип, жакшы результаттарга добиваться этели деген ушундай сөз, ушундай биздин кыргыз тилибиз ушундай болуп баратат. Өзгөчө бул жаштарды да байкасам, анан келип турду, анан тиякта воюн келди, воюн келип, тиякта врагтар менен воевать этип, анан азыр время канча болуп калды деп ушундай сүйлөй баштадык да. Мен мурун ишенч эмесмин, кичинекей кезде айта берсе, кыргыз тили жоголуп кетет десе ишенч эмесмин, бирок азыр ошого ишенип баратам да. Сен деле билесиң, сен айылыңда оттукта кичинекей балдар орусчаны шатырата сүйлөйт. Бул эмнеден? Бизде кыргызча тасма, кыргызча сериал, кыргызча анимация, мультик, контент жок. Аз. Ошондуктан биз ошол кыргызча контент көп басым жасап, ошол кыргызча контентти көбөйтүш керек. Биринчиден, экинчиден мамлекеттик жактан бир кандайдыр бир мода киргизиш керек да. Таза кыргызча сүйлөсөң, сен кыйынсың деген. Тилдин ушундай абалына кайсы бир деңгээлде тигил же бул тасмаңыздагы тамаша көз сезилген каармандар аркылуу, маселен даң-даң деген сөздөр менен же жана башка сөздөр менен сиз дагы тескерисинче салым кошуп койдум деп ойлонбойсузбу? Коштум. Бирок мен элдик тасма тарткым келген. Ошондуктан жашоодо кандай болсо ошондой сүйлөйт да менин каармандарым. Мисалы үчүн эки баатырды көрсөңүздөр, баатыр келгенде баатырдын сүйлөгөнүн уксаң, моокон канат, ушуну кулагың эс алат да. Байбат, изимди кууп келдиң. Баатырдын сөзү алтындан кымбат дейт. Бирок менчелик сага эч ким алтын бербейт. 3/1 бөлүгүн ал. Өз эркиң менен барасыңбы, же күчкө салайынбы? Баатыр, ойлончу. Дүйнөдө мендей жомарт адам жок. Теңге бөлөйлү, өз жолубузга чөйлү. О жактагы депутаттын ролун аткарган бир кыздай сүйлөйт да. Бир четинен, эгерде бүт баарын толук мындай көркөм сүйлөтсөм, бул жапайы көрүнүп атат да, азыркы учурдачы. Жапайы көрүнүп атат. Эгерде мен жалгыз эле мен ошону тартсам, мен жапайы көрүнүп, бир кыздай көрүнүп калам да. Эгерде бүт баарыбыз ошону тартсак, бара-бара элдер көнүп кетет. Мисалы үчүн Фрунзе дегенди Бишкек деп айтканга чейин бир 5-6 жыл эл көнүнө элек болчу. Мен кичинекей кезимде кайда бардым, Фрунзеге келдим. Фрунзе азайып Бишкек болуп кетти. Мен ойлойм, бул үстүндө иштеш керек. Чыныгы иштеш керек да. Анан биздин жана айтып аткан мындай коомдук мындай бир ой пикирди калыптандырчу, ошону түзгөн адамдар дагы ушундай мода кылса, элдин баары эле ээрчийт го дейм. Жашоодо сиздин көз карашыңызга мындай түп тамырынан өзгөртүү киргизген, бурулуш жасаган адамдардын бири бул сиздин эле мектепте чогуу окуган Мээрим эже болгон экен.
Ал эже сиздин турмушуңузду, көз карашыңызды ушунчалык өзгөртүп койгонун өзү билеби? Билет. Мен билет дайыма айтам, Мерим Жапарова деп Фейсбуктан жазышып калганбыз. Мен да рахматым айтып, мен да разымын, билет. Есть. Начали. Сериалы тартылып көрсөтүлгөндөн бери агайга, эжелерге, деги эле билим берүү мектеп дегенге коомдо көз караш жакшы жагына өзгөрүп, бурулду десек болот. Эми ошону эгер салыштырып айтсак, мындай толкун десек туура болот. Ошол толкунду мындан дагы жакшы жагына буруп, мындан дагы пайдалуу кылып алып кетүү үчүн тиешелүү мекемелер эмнелерди жасаш керек деп ойлойсуз? Азыркы учурда биринчиден биздин билим берүү системасын реформалоо керек. Кайрадан бүт баардыгын кайрап түздөп чыгыш керек. Ошол себептен азыр мисалы үчүн коомчулук сунуштаптыр мыйзам. Ошол мыйзамды, ошол мыйзам бар экен, билим берүү министрлиги сунуштаган мыйзам бар экен. Эми ошол коомчулук деген эми эл да, кыргыз эл деген сунуштаган мыйзамды салыштыргыла, анан чиновниктер сунуштаган мыйзам. Ошондо кайсынысында адилеттүүлүк, кайсынысында элдин чыныгы талабы көрсөтүлгөн деп ойлойсуздар? Мисалга алсакчы. Албетте элдики, эл көрөт, билет. Мисалы үчүн ошо 30 жылдан бери өзгөрүү болбогон системаны ошону башкарып келген мамлекеттик орган өзүн өзү реформалоо алат беле. Анткени коррупциялык көп нерселер бар экен да, негизи, системалык түрдө. Мисалга алсак, жана мугалимдерди бардыгы аккредитациядан өтүш керек. Билим сапатын текшериш керек да. Ошо билим сапатын текшериш үчүн 85 мугалим бир мекемеге келип, жыл сайын алып турат экен да. Жыл сайынбы, кайсы жыл сайынбы, бирок ошого элестеткиле, эми ошол мекемеде 65 киши иштейт экен. 65 киши кантип 85 миң адамдын билим деңгээлин, ошол кесиптик деңгээлин текшере алат. Текшере албайт. Бул эмне? Келе, берет, сүйлөшмө, ошондой деп ойлойм да, мен оюмча. Ошондуктан ушул жагын жоюш керек, бул биринчиден. Экинчиден, бизди азыр куткарып жаткан бул ЖРТ, орусча айтканда ОРТ. ОРТны ким кылат? Көз карандысыз өзүнчө орган кылат. Анын мамлекетинде тиешеси жок, эч бир коммерциялык уюмунда тиешеси жок. Ошондуктан биз чыныгы акыйкат жыйынтыктарды алабыз. Ошонун негизинде балдарыбыз окууга өтүп атышат. Эгерде элестеткиле, ошону мисалы үчүн мамлекеттик органга же билим берүү министрлигине берип койсок, ОРТ ушундай болот беле? Өзүбүз деле ойлонуп көрөлү да. ОРТ ушунчалык болот беле? ОРТнын жыйынтыгына элдер ишенет беле? Мисалы үчүн ОРТга чейин мен өзүмдүн үлгүмдү айтам. Мен биз келгенде Арабаева өтөбүз деп, мага менен 43 миң сом салып алып келгенде, биз мында эле киргенде эле бир байке шуңдап келип, эже $700 берсеңиз, балаңыз бюджетке өтөт деген да. Аны көрүп, аны угуп алып, мамам аябай чочуп, аябай коркуп, ушундай болгон да. Андай эмелер көп. Мисалы үчүн, ошондуктан биз билим берүүнү аябай реформалап чыгыш керек. Азыркы бул сунушталып аткан мыйзамды да кылдаттык менен караш керек да. Өзгөчө депутаттар, өзгөчө бул жанагы коррупция болууга мүмкүнчүлүктөрдүн баарын жоюш керек да. Мындай маселелер көп экен. Бирок ушул агайдан учурдан пайдаланып, ата-энелер бардыгы ушул өзүнүн эл өкүлдөрүнөн талап кылыш керек. Жакшы билим берүүгө кызмат кылган мыйзам иштеп чыккыла. Кино сүрөттөн башталат деген түшүнүк бар эмеспи? Ошол сиздин тажрыйбаңызда да даана бар болгонун билем.
анткени буга чейин айтып бердиңиз эле. Мен мектепте жүргөндө эле дептерге, блокнотко, нинзаларды, карате менен шугулдангандарды тартып, анан барактаган сайын алар кыймылдап турчу. Мектепте китеп окубаган бала болушу мүмкүн, бирок мен ал блокнотунду окубаган бала калган эмес деп. Ошол блокнотторуңуз сакталып калганбы? Шону билбей экен, анткени мен 16 жашымдан кетип калдым Бишкекке окуганы, университетке. Андан кийин ата-энем көчүп келди. Андан болгон окуттарды эметпей, кээ бирөөнү өбүттө, кээ бирөө калды. Мен ойлойм азыр жокко дейм да. Бирок аябай кызыгуу менен окуп чыксам керек. Бирок мен ойлойм аякта аябай каталар көп, мындай азыр окусам жиркенет болушум керек деп. Анткени мен чыныгы окууну мектептен кийин баштадым. Мен мектепти бүтүп атканда катасыз мен ойлойм бир да сүйлөм жаза алсам керек. Кийин мен ошо өзүм бuyakta окуу иштеп атып, ошо туура жазышты, катасыз жазышты кийин үйрөндүм да. Өз мен мектептин программасын кийин кубалап чектим да. Анан азыр дагы ошо менин муундагы ата-энелерге бизге чоң бир мүмкүнчүлүк бар. Кайрадан билим жолун өзүбүзгө ачып, билимди ачып, балдарыбыз менен бирге отуруп, алар менен окуп, аларга түшүндүрүп берсек, биринчиден сен балаңдын келечегине чоң салым кошуп атасың. Ага кийин тың болуп, өзүнүн жашоодо таап кетишине, ордун таап кетишине салым кошуп атасың, жардам берип атасың. Экинчиден өзүң да сабаттуу болуп атасың да. Жалкоолонбой, кайра биз дагы ошо мектептик программаны окуп чыксак, кызыктуу болчу да. Педагогикада аябай жакшы түшүнүк бар да. Үйрөтүп жатып үйрөнөм деп. Балага үйрөтөсүң, үйрөнөсүң өзүң. Мүнөтүнө чейин эсептеп иш кылган адам катары билебиз, жаны тынбаган адам катары билебиз. Жакында тартайын деген долбооруңуз же максатыңыз кайсылар? Азыр биз дагы бир сериал баштаган турабыз. Бул үй бүлөлүк зорлук-зомбулук боюнча. Мен ойлойм биз үчүн бул аябай оор сериал болчудай. Анткени бизде бул зорлук-зомбулук нормага айланып атат. Тилекке каршы. Ошону менен күрөшүш керек да. Ошол себептен биз ошол сериалды баштайбыз. Анан экинчиден биз түшүндүк, Кыргызстанды эки нерсе оңдойлат. Бул билим жана ишмердүүлүк, ишкердүүлүк. Ошол андан кийинки сериалыбыз болсо, ушу жаш ишкерлер жөнүндө, жаш бизнесмендер жөнүндө да. Туура бизнесмендер жөнүндө. Ийгилик каалайбыз сизге. Рахмат.